Assalamu алейкум, урматтуу ата-энелер. 6-чы сухбатты баштайбыз. Ата-бабалар баяны Гапар Мадаминов агайыбыздын Дасторкон четиндеги университет деген китебинен окуйбуз. Үй бүлө тарыхы салты ата сыйлаган абийир табат, эне сыйлаган элге жагат. Биринчи, теги ата-бабаларынын алгылыктуу иштери, алар менен сыймыктануу жана татыктуу болуу жөнүндө. Б. Экинчиси, жети атасы жана жети энеси жөнүндө билдирүү, санжыра. Бул темада үй бүлө, дасторкон четиндеги тарбияда төмөнкүлөргө өзгөчө маани берүү зарыл. Ар бир үй бүлөдө ата теги, ата бабаларынын алгылыктуу иштери жөнүндө токтолуу. Бул ата теги дегендин мааниси өтө терең. Ата теги жөнүндө айтканда укум тукум келип чыгышы, санжыра алардын жашаган аймагы, жери, кесиби, жашоосу, алардын өзгөчө жакшы жактары, ата бабаларынын аткарган алгылыктуу элге пайда келтирген иштери жөнүндө айтуу. Мисалы, атасы, чоң атасы теги ким болгон, аты ким болгон, кайсы аймакта жашаган, кандай кыйынчылыктарды жеңип өткөн, элге, журтка, коомго, урууга кандай пайда алып келген, кандай улуу иштерди кылган. Мисалы, кээ биринин ата бабасы мекенди коргогон, кээ бири арык казып суу чыгарган, ал эми кээ бири сооптук иштерди кылган, кээ биринин ата теги атак даңктуу, даңазалуу, ошолор жөнүндө кызыктуу хикаялар менен баяндап берүү. Айрыкча кайрымдуулук, мээримдүүлүк иштери, азган тозгон мусапыр бечара кыйналгандарга жардам бергендери жөнүндө баяндап берүү. Ушул эле сөздү улай ар бир үй бүлөдө балдарга жети атасы жөнүндө маалымат берүү. Жети атасынын атын эле билип калбастан, жети атанын затын билүү. Заты деген бул жерде атасы ким болгон, кандай улуу иштерди, сооптук иштерди, элдикти, эмгекти, жакшылыкты, элге жасаган кандай жакшы иштер менен аты тарыхта калып, из калтырган, ошолор жөнүндө айтып берүү. Бул аябай маанилүү тема. Себеби өзүбүздүн ата бабаларыбызды, тарыхыбызды үйрөнө турган болсок, кийин санжыраны изилдеп отуруп, анан Кыргызстандын тарыхын үйрөнгөнгө алып келет да булчу. Мисалы, өткөндө өзүмдүн ата тегимди изилдеп, ушул теманы окугандан кийин, анан таятам менен сүйлөшүп отурганда дагы ручка, дептер алып сүйлөшүп отурдум да. Айткандарын жазып, анын атасы ким болгон, анын атасы ким болгон, окуяларды сурап, аябай кызыктуу окуяларды уктум. Анан өзүмдүн баягы чоң атамдын атасы, анан өйдө жакта тектерди карай, тегибизди карай турган болсок, бийлер бар экен, батырлар бар экен. Бул сыймыктануу сезими, Капыр Мадаминов агайыбыз айтып атат, аябай жакшы инструмент дейт, балдарды тарбиялоодо. Сыймыктануу сезим аркылуу, сыймык деген сезим аркылуу балдарды жакшы тарбияласа болот деп атат да. Өткөндө ушул боюнча сөз кылганыбызда Дил Эркан Эжекенин группасында, Чүй областындагы энелер мектебинин координатору группасына ушул теманы салган экен, анан ал жакта аталар дагы айтып атат. Бул жети атаны билүү биринчиден аябай жакшы, анан экинчиден балага жоопкерчиликте дагы алып келет деп атат да. Себеби өзү жети атасын билгенден жети муун урпактарына чейин менин жаман иштерим жетпес экен деген ниет менен дагы уже жакшы адам болот дейт да. Андан сырткары балдардын ден соолукта төрөлүшү жөнүндө кеп болуп атат мына. Себеби жети ата деп айткандын биринчи дагы мындай маанилүү себептеринин бири бул кан аралашып кетпесин. Башка кандан үйлөнөлү, балдарыбыз ден соолукта болсун деп. Мисалы үчүн кээ бир улуттарда же болбосо бизде деле туугандар кээде үйлөнүп алган учурлар бар да, аябай жакын эле. Балдары майып болуп калып атат, слабый болуп калып атат. Ал эми баягы каны аралашкандардын балдары баягы сулуу, акылдуу келет да, мына ушуга көңүл бурсак. Жети атанын аталышы: атаң, чоң атаң, бабаң, бубаң, кубаң, жотоң, жетең. Ошондой эле муундардын 36 аталышын Ой өрүшү Кругозор китебинин 101 бетинен окуй аласыздар дейт. Сиздерди кызыктырбай эле ошол Ой өрүшү Кругозор китебин мен ачып атам дагы 101 бетинен жетиден кийинкисин 36 муун текке чейин окуп берсем. Жетең.
Сегизинчи пуштуң, анан наркың, задиң, зилиң, тегиң, кубат, медет, таяныч, урук, уруу, оң канат, мына 18. 19 өзөк, өбөк, жөлөк, асаба, уран, улут, уыз, уютку, уюл, түймө, түйүн, саадак, сактоочу, түркүк, устун, уюк, турпак, урпак дейт мына 36. 36-чы деңгээл карагыла, урпак деген сөзгө кетип атат. Андан кийин ошондой эле жети энеси жөнүндө айтып берүү дейт. Уже дасторкон четиндеги университет китептин окуп атам да. Окуяларды эскерип, ата-бабалар айтып жүргөн окуяларды уламыш, легенда, санжыраны айтып, үй бүлөнүн санжырасын түздүрүү, ошол ата-бабалары жөнүндө аңгеме, эссе жаздыруу, сүрөт тарттыруу, икая түздүрүү, үй бүлөнүн тарыхын жаздыруу да абдан кызыктуу болот. Альбомдогу сүрөттөр менен баяндап берүү, эскерүүлөрдү айтып берүү. Булардын бардыгы чогулуп келип, балдарга өздөрүнүн өткөн ата-бабалары, энелери жөнүндө сыймыктануу сезимин пайда кылат. Сыймыктануу сезими эң күчтүү тарбия каражаты. Экинчи бир жагы ошол өткөн ата-бабаларга татыктуу болуу сезимин пайда кылуу менен ошолордун жолун жолдоо сезимин ойготот. Жаман жолдон, жаман иштерден балдарды сактоочу каражат болуп эсептелет. Жети атанын эмгеги, эрдиги, адамгерчилиги, марттыгы, берешендиги, кайрымдуулугу, дыйканчылыгы, чарбачылыгы, адамгерчилиги тууралуу айтылса, жети эненин уздугу, чеберчилиги, арулугу, пакиза тазалыгы, колунан көрү төгүлгөн жөндөмдүүлүгү, жасаган тамагынын даамдуулугу, ачык дасторкондуулугу, адамгерчилиги жөнүндө да айтып берүү зарыл. Булардын бардык үй бүлөдө балдарды тарбиялоодо эң күчтүү, биз маани бербеген каражаты болуп эсептелет. Биз көбүнчө жети атаңды бил дегенде атын эле сурап калабыз. Ал эми азыр биз айткандар жети атасынын затын билип, алардын эрдиги, эмгеги, адамгерчилигин билип, ошону менен сыймыктанып, ошого татыктуу болууга тарбиялоо маселеси болуп эсептелет. Чыңгыз Айтматов улуу биздин атабыздын айткан сөзү бар, тарыхты таанганы тамырсыз калганы дейт.